Radan aytat eкен, бұл hadis sahih ekan hadis ekan. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ұқтым дейді. Кимде ким мұсылман бір туғанына бір жыл сүйлөбөсө таарынышып, анын канын төккөндөй күнөөкөр болот. Мамиле маселесинде негизи биз өзгөчө карай турган нерселерибиз бар. Мамиле бар го, адамдын мамилеси. Бул дүйнөдө бардыгы тең бири-бирине байланган. Bir kандай bir mamilelerge baylangan. Tuğançılık, dostçuluk, oşa mezgide subhanallah, kuda sök, bizde Kırgızda. Oşa mezgide subhanallah bir kандай bir alısdağı, jakındağı, tayekelik jakты, jendik, şunda bardıq jagынан mında biz onda çırmalganbızda. Negizele Allah Taala Kur'anda bardıq musulmanlar bir tuğan deydi. İnnemal mu'minuna ihvatun. Жоса бардық момундар, мусулмандар бардығыла мындай бир туган экен. Бир туганчылык келе турган болсо, мисалы, эгерде сенин кошунаң, сен мусулман болсоң, бирок сенин кошунаң эле бир туган агаң эле капыр боло турган болсо, чисти эле капыр боло турган болсо да биз ошолор менен урушушка бизге Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге тыйган. Ошол сен бир туган, атадан мисалы, атадан бирсиң, энеден бирсиң. Эми кара, ошол бирөө капыр болду да, бирөө мусулман, сен мусулмансың. 5 мал намаз окуйсуң, орозо тутасың, хаж кыласың, бирок сенин бир туганың ошол эле капыр. Бирок ошол нерсеге дагы эмнекен биздин исламда, пайгамбар жолунда, шариятыбызда ага да жакшы мамиле кылышыбыз керек. Аны менен үзүлүп кетишчи болсо, ошо менен мындай касташып, сүйлөшпөй коюу тыйсалган. Kança жаша кандай жүрбө бир акыртый бардыгы мамилеге байланат. Өзү эгерде мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында пайгамбардын бир аялынын бирөөсү пайгамбарга келди. Ким атын утуп кечирип калса, некен айтып аткан: "Я Расулуллах, мен энем келди. Бирок ал энем меники мушрик." Мушрик деген ширк келтирүүчү, капыр. Мен эмне кылайын деди, пайгамбардан тур бар. Аны мен эмне кыл деди? Сүйлөш деди. Я Расул капырды кандай кылам? Пайгамбар бар сүйлөш деп атат. Дегени бул ошол канча капыр болсо дагы ошо мамилени үзбө, аны менен сүйлөшпөй койбо деп атат. А бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын канын төккөндөй күнөө болот дейт. Hazret Ali radıyallahu anhu bilesizler, ilimden darvazası olan Hazret Ali radıyallahu anhu neken 30 osiyat aytkan da, 30 osiyatında misal kalsa oşonun birösü kim birö menen kastashıp je bolso bir tаарынышып je bir kanday bolbogan negizinde subhanallah dünya özü bolbogan эле нерсе. Dünya üçün talaşıp tartışуу, oşon üçün tаарынышуу bul мындай биздин иш эмес. Akıllı adamdan iş emez. Akılsız gana adam atağındaşat, akılsız gana adam tarınışat. Hem tarınış var. Birok musulmandın açusu bat kelip bat ketken jakşırağı. Paygambар sizlerin ara en jakşılar nekem şu açusu bat kelip bat ketken degen. Dünya subhanallah şunday nerse, an Allah Taala jaratıp durup bir de jolu karabay koygan. Bir de jolunda aytkanda Kudayдын nazarına bir de түшкөн эмес ал. Бул нерсе мындай кереги деле нерсе эмес. Биздики болсо эмнеден талаш болот? Бир болбогон бир кичинекей бир карыз бербей койдуң, же болсо субханалла ушундай болуп туруп бербей койду, же болсо ушундай менин колдон мен минтмекмин деп беребиз. Жок, андай эмес. Өзү баардык тарабынан келгенде деле ошол кайсы жагынан келсең деле субхан сен акылсыздыгың билип коет эгер ошол нерсе менен таарынышып аткан болсоң. Dünya üçün tаарынышып аткан болсоң. Бир да жол Кудай карабаган нерсени сен карап ошол нерсе кылсаң жакшыраак деле эмес. Ошо Hazret Ali radıyallahu anh ne deyip atken? Ошо касташуу дейт. Же болсо бири менен таарынышып сүйлөшпөй коюу дейт. Менин алдымда. Же болсо Аллахдан, пайгамбардан, сахабалардан жактырылган эмес дейт. Мурунда ошондой болгон эмес. Кийин биздики болсо башкачараак. Биздики башка. Bir кичинекей bir төшөк үчүн ажырашып кеткендер бар. Bir кичинекей bir мындай bir болбогон нерсе, мындай bir даже мындай эсепке алына турган нерсе менен жашоо талкаланып кеткендер бар. Жашоonu аябай бул мындай кээ бир карасаң адамдар өзүнүн бактысын өзүлөрү талкалайт деген сөз. Эмне үчүн күнөө? Эмне үчүн күнөө? Анткени себеп субханалла сен өзүңнүн колуң менен өзүң талкалап атасың. Же болсо ошо менен өмүр бою боло турган мамилеңди үзүп салдың эле деген сөз. Туура, муну чечмелес өтө көп. Кара. Пайгамбар ошол эле дагы эле хадисте анасына хадата ана разису мин аслам мин асхаби наби саллаллаху алейхи вассалам
Абу Хираш радиаллаху айтымында пайгамбар салам дагы мындай деген экен. Бул хадисте бекем хадис. Мусулмандын жыл бою сүйлөшпөй коюшу аны өлтүргөн сыяктуу болот. Жыл. Кейбирлер бар, менде принцип дейт го, менде принцип, мен ушундай принципиальный адаммын, мен ушундай адаммын деп өзлөрүн көтөргөнгө аракет кылгандар бар го. Анда деле принцип жок. Ал принципиальный деле эмес. Просто субханалла, мындай десем, акылы тайкыраак адам. Принцип башкада болуш керек. Мисалы бир нерсени өнүктүрүп өсүштө боло турган болсо, ошол жерде принципке жок, бул жагы туура болот деп бир нерсе кылышы мүмкүн, бирок субхана бир кичинекей бир үйүндө бир машинесин бербей койсо, же болсо субхана конокко чакырбай койсо, жок, принципиально мен аны менен катышпайм бүгүндөн баштап деген адам канчалык түшүнсө болот, ал канчалык деңгээлдеги адам ал. Бир жыл бою сүйлөшпөй коюу, пайгамбар бекер айткан жок экен, аны өлтүргөн менен сыяктуу болот экен. Ушул хадисти субханалла пайгамбардын уламалар, сахабалар көп айтышат экен. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген экен. Бири-бириңерди жек көрбөгүлө. Бул хадисти мен көп айтам да. Бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла. О Аллахтын бенделери, бири-бириңер менен бир тууган болгула. Бул ачыктан ачык. Муну эч ким эме кыла албайбыз. Эмне экенин мындай тана албайсың да. Пайгамбар ачык нерсени, пайгамбардын заманында адамдар башкача болгон. Азыркы заманда да адамдар башкача деп айта албайм. Ошол эле проблема менен келатат. Адамдардын проблемасы өзгөргөн жок. Адамдардын проблемасы тиги пайгамбар 15 кылым болгондой болсо, ошондой эле азы деле ошол эле проблеманы үстүнө. Ошол эле курсак тойгузу, ошол эле субханалла бир кандай унаанын аркасынан жүрүп, ошол мезгилде мисалы кымбат ат боло турган болсо, аз кымбат унаалар, мурунку үйлөр бар, кымбат үйлөр боло турган болсо, ошол эле нерсе. Жете турган нерсеге жетип коюш, Алла Таала жеткизип коюш бат эле. Жетип коюш бат эле да, мындай айтканда, бүгүн мисалы кедей болсоң, эртең бай болуп калышың мүмкүн. Адамга эмне керек дей турган болсо, дайыма айта беребиз го. Мисалы бир үй керек деп, үйгө жетпейт, мечтайт деп жүрүп, мен үй алсам, анан бир өзү үйдү болуп калды. Үйдү болгондо особняк болуп калды. Бар, ухти деди, үйдүн баарын ремонт кылды, жетип калды. Ухти деди, анан кийин жакшы демет деп кой, мен үй алсам, анан кийин бир машина алсам, машина алды. Анан кийин мындай кылсам, бир ошондон карасаң, ар жагын эмне кыларын билбей, анан кийин акчасын каяка ороторун билбей мындай болуп калат да. Эмне болуп атат? Ошондон кыргыздан сөз чыккан, жанакындай кыргыз байсы эмне кылат? Өзбек байсы эмне кылат? Эми тескерисинче да, негизиндечи мындай эметип коюшканда. Болбосо субханалла кара. Биз эмне кыларыбызды билбей калат экен. Же болсо бул мындай айтканда крайний случай деген сөз экен да. Биз эмне кыларыбызды билбей калабыз. Ошол мезгилде анан субханалла мындай адамда болуп калган мезгилде, же болсо ушундай бир мондай жанагындай бир качан бир нерсеге жетип калган мезгилде, анан бири-бирине болгондо жек көрүү, жанагындай бир текеберлик, мындай менменсинүү, өзүнө өйдө көтөрүү деген нерселер болот да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадистери, мисалы бул жерде айтылган хадис жалпы жолунда айтылып атат. Бирок ошол немеде пайгамбар кимдин жанында туруп айтты муну? Кимдин түйүндө туруп айтты? Кимдин жанында туруп айтты муну? Мисалы бай сахабалардын жанында отуруп айтты, кедейлердин жанында отуруп айтты, сафарда жүргөндөрдүн жанында айтты. Кара. Кимдин жанында эле? Бул Абу Хурайра деген сахаба өзү эмне болгон? Кедей болгон. Бир да байлыгы болгон эмес. Качан анын курсагы тоюп калганда, бир күнү курсагы тоюп калганда ыйлаган экен да. Эмне ыйлап атасың деп айтат экен. Бир күнү мен дейт, ушундай курсагым ачкандыгынан дейт, ушундай бир Абу Бакырдын үйүнө бардым дейт. Тарсылдатып анан Абу Бакырга келип туруп, Абу Бакыр, ассаламу алейкум, аксакал кандайсыз, ден жакшыбы? Суранан, биз сизден бир хадис угайын деп келдим эле деп хадисти айттым дейт да. Ал мага хадисти айтты дейт. Мен деп алып туруп кетип калдым дейт да. Ал мен болгон барган нерсем ошол курсагым ачкандан өлөйүн деп калганда баргам дейт. Эмне кыларын билбейчи. Тамак сурагандан уялып, эч нерсе албай. Анан келип мен жолдун ортосуна ачылган жыгылып калат элем дейт. Адамдар мунун эпилепсиясы бар экен деп тиги эме кылып туруп ачылып калбасын деп көйнөмдү жаап коюп үстүмөн аттап кете баштады дейт. Болсо мен курсам ачка эле дейт да, эч нерсем жок эле дейт. Анан айтып аткан, мен ушундай акыбалга түштүм эле. Азыр дейт, мен курсагым ушунча тоюп турат дейт. Курсагым тоюп турат дейт. Аллахым, ошол мезгилде эстеп мен ыйлайм деген экен да. Мен баягы бир нерсени окудум. Мен ошондой айткан, бир замандарда баягы адамдар ачкачтан тоң өлүп аткан экен да. Ачкачтан тоң өлүп атып, анан ошондо бир аксакал айтат эмиш. Биз азыр рахатта өлүп атабыз дейт экен. Рахатта өлүп атабыз, ушундай жакшылыкта өлүп атабыз биз дейт экен. Биз ачка болуп өлүп атабыз дейт экен да. Бирок бир убакыт болот, субхана, адамдар токчулуктан өлөт деген экен да. Ошолорго кейим деген экен да.
Билесиздер, адам ашыкка болгондо суфана философ болуп калат. Ушундай нерселердин баарын оюна келип, ачык бол, ушундай бир нерсе жашоо мындай тың болуп калат. Бирок качан курсагы тойгондо уйку басат, акылы жок болуп баштайт, анан эмне кылат? Анан мындай бир өзүнчө бир мындай эмеде жана уйларды эле тоодон тоюп чыгып келаткан көрдүңүзбү? Ошондой болуп калат экен адамчы. Мына ошол мезгилде анан жек көрүү, субханалла. Ошол мезгилде субханалла бири-бирине мындай көрө албастык деген нерселер мына ошондо башталат экен. Ток адамдарда болот. Турайбы. Кезгеде кедей болгон адамдарда баягы кедейдин кербезинен корк дегенде бар го. Кедейдин кербезинен сактай көр. Кээ бир адамдар бар чура. Кудай таала деле билет кимге эмне бериш керегин, акыйкатта ар бир нерсени ордорду менен коюучу Аллах. Бирок унутпашыбыз керек экен да. Алланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экен, кыямат күнү Аллахтын алдында адамдардын эң жаманы бирөөгө бир жүзү менен башка эки жүзү менен келген 200 адам болот деген экен. Кыяматта Аллахтын алдына барган эң жаман адам некен бул 200 адам болот экен. 200-лүк бул субханалла бул выработанный эле нерсе болот да. Адамда болбойт бул нерсе. Бирок мындай бул нерсе же табиятынан жанагындай подхалимде болот. Табиятында бар да, ал ушундай бияка мындай сенин колуңан кичине жок болордун да шак куйругун үзүп башка жакка карайт го. Сен мындай сен керектүү убакытка чейин керексиң да. Дүйнө маселесинде, дин маселесинде да ошондой эле бар. Сенден молдеке ассаламу алейкум, өтө муктаждык менен келдик. Молдеке, бир маселеңиз дуал дедик. Чайга чакырат, ушундай нерсе кылат. Анан кийин субханалла бир нече убакыттан кийин карасаң, сен керек жок калгансың да. Мабайын сон бир байке сон бир нерсе айтып берди субханалла. Көчө айылдан экен. Өзүнүн жумушун бүтүргөнчө ушундай менин жанымда турду дейт да. Бирок качан жумушун бүтүргөндө мен мындай куйрукту кесип, кескеликтин куйругун кесип ырыт ийгендей эле болдум дейт да. Анан айтам, субхан, эмне кылабыз эми? Дүйнөдө адамдар ушундай адамдар, бирок Алла пайгамбарыбыздын сахабалары корккон нерсе ушул болчу. Сахаба дегенде кимди түшүнөбүз биз? Сахаба деген бул пайгамбарыбыздын современниктери. Пайгамбарыбыз менен чогуу жүргөн, пайгамбардын асхабтары, ошонун жанында жүрүп пайгамбардын таалимин көргөндөр. Пайгамбарыбыз ошол пайгамбардын современниктери көп болгон. 200-лөр да болгон, капырлар да болгон, мусулмандар да болгон. Мындай айтканда бүт тарабынан болгон да. Ар кайсы улуттан, ар кайсы жактан келгендер болгон. Современниктери, сахабалар. Бирок анын жанында туруп пайгамбарды сүйгөн адамдар бөлөк болгон да. Бул адамдардын мисалы алса 200-200-ларына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согушабыз деп барып пайгамбарды сатып кетишкен. Капырлар болсо анга айткан, "Эй Мухаммад, сага ишенбейм" дешкен. Жок, сен бийлигиңди тартып алайын деп атасың дешкен. Бирок пайгамбардын сахабалар пайгамбар ушунча сүйүшкөн, анан эң чоң корккон нерсеси алар дүйнөсүн жоготуп алыш эмес эле, алардын аброюн түшүп кетиши эмес эле, алардын субханалла жашоосунда бир кедей калып калыштан эмес эле, ооруп калыштан корккон эмес эле, Алла жолунда чыгып согушкандан корккон эмес алар. Алар корккон нерсеси пайгамбардын жана ыйлаганы. Я Расулалла, биз 200-дүү эмеспиз деп коркуп атабыз дешкен. Дини жаатына келди. Ишеним жагына келгенде. Качан сенин жагыңда турганда я Расулалла, мисалы уште орунда. Эгерде тозок жөнүн айтып баштасам, "Эй Алла, Алла тозоктосам, я Алла тооба еттим, я Алла. 500 иншалла ошо бешке кирсек. Намаз окугула, намаз окусак, ордо тутса туура 1-4 ордо тутуш керек эле. Кандай бир рахат да." Бирок дарбазадан ары чыкканда эле эмне башталат? Таксини чакырат, Яндекс чакырат, жорго такси, уже проблема бөлөк. Үйгө жеткенче баягы биз айткан сабактардын баардыгын чыгып кетиши мүмкүн да, адамдын жүрөгүнөн коркунуч жоголуп кетет. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында турган сахабалар да айтып аткан, "Я Расулалла, сиздин жаныңызда турганда сиз шарият айтып атканда биз коркобуз, ушундай нерсе кылабыз. Бирок качан сиздин жаныңыздан кетип калгандан кийин биз эмне кылып атабыз" дейт? Унутуп калып атабыз. "Я Расулалла, биз 200-дүү эмеспизби" деген. 200 эмеспизби? Пайгамбар жок да, силер 200 эмессиңер. Бул дейт ушу пендечилик деди. Пендечилик. Силер ушун сураганыңар бул 200-лүк эмес деди. Ал эми Куранда Алла Таала Бакара сүрөсүндө 4-5 аяттын 2 аятка афыр, 4 аят жөнүндө айткан. Аларды оорукчан деп айтат Алла Таала. 200-лөр оорукчан, марада. Ал оорукчан дейт. Алардын мисалы ушундай дейт да. 200-лөр мисалы ушундай дейт. Караңгы түндө жаңгыр чарт деп жабырдан түшкөндө, жарык боло калганда киши жылат экен дагы, караңгылыкта коркуп калат экен. Же болсо 200-лөрдүн амалдары ушундай дейт. Таштын үстүнө чаң толуп кала турган болсо, жамгыр жаап туруп баягы үстүнө түшкөндөн кийин суунун себебинен кандай эле баягы чаңдар жуулуп калгандай эле алардын да амалдардын баары тең жуулуп калат дейт. Алар жок дейт. Алар оорукчан дейт. Жүрөк кандай оорукчан?
негизинде жүрөгүндө бул жүрөк маселеси чоң маселе. Эки жүздүүлөрдүн жүрөктөрү оорукчан болот. Эки жүздүүлөрдүн жүрөгү оорукчан болот. Биз силер мындай тахтакардия, стенокардия же тигиндей эмес. Алардын жүрөгүндө Кудайга болгон ишенимдин жоктугунан бир ишенип кетип, бир ишенбей кетип деген оору менен оорушат. Эки жүздүү маселе ушул экен. Ал эми адамдар менен болгон мамилесинде эки жүздүүлүк бул наивысший ступенькасы болуп атат. Эң улуу бир ступенькасы болуп эсептелет. Адамдарга эки жүздүүлүк кылган. Мындай туруп сен башканы сүйлөп, бияк туруп башканы сүйлөп. Жок сага эки бети болот. Эки жүздүүлүк ушундай нерсе. Бирок унутпаш керек. Кимде ушундай нерсе ушу менен ооруп жүргөн болсо, анын руханий оорусу бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаман ойлордон сактангыла. Анткени жаман ойлор жалган. Буюмдардын баасын көтөрүп жибербегиле, бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла. Бири-бириңер жек көрбөгүлө, бири-бириңер менен дүйнө ишинде атаандашпагыла. Бири-бириңерден жүз буруп, артыңарды салбагыла. О Аллахтын пенделери, бири-бириңер менен бир тууган болгула деди. Ачык нерсе. Ушул нерсени бу хадистерди окуганда мындай карап туруп, чын-чынына келгенде биз пайгамбар Мухаммадтын үммөтүбүзбү, же үммөт эмеспи коркуп каласың да. Биз атабыз илгерден айтып келген да. Кудайдын кулумун, Мухаммадтын кимин? Үммөтүмүн. Ла илаха иллаллах дешкен. Кудайдын кулумун, Мухаммадтын үммөтүмүн, ла илаха иллаллах деп айтып келишкен. Тилеген иман, тилим Куран. Кандай нерсе. Бул ошонун себебинен биздин салтыбыз, каадабыз бүт бар ушуга байланып келген. Ушуга байланып келген. Коркунуч, тууганчылык. Карасаң, бир кичинекей нерсе боло турган болсо, ошол нерсенин баардыгын тең бөлүп жөө. Бир кичинекей биринде боло турган болсо, ошол нерсени мындай айтканда, бир кой сое турган болсо канча кылат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар келип айтат экен: "Я Расулулла, биз ачкадан тоюм эмнеге деп курсагыбыз тоюнбай атат. Биз тойбой калдык, эмне кылабыз?" Деген пайгамбар айтат экен: "Силер кандай тамак жейсиңер?" дейт. Мен ар кандай тамак жей. Жок, мен силер кайсы тамакты кандай кылып отуруп жейсиңер дегенде, ар бириз өзүнчө салып жейбиз деген пайгамбар айтат: "Ортого коюп чогуу жегиле" дейт. Аллахтын эмне берекеси тамактын ортосунда түшөт да. Эмнекен четинен баардыгы чогул, субханалла. Эмнекен жеген экен. Дегеним бир кичинекей нерсени бөлүп жөө, ошо кыргызды ушу 6 миллион азыр мели 6 миллиону ошо тетиги үркүн болгонго чейин 6 миллионго чейин киши болгон кыргыз болгон дейт. Ана үркүндө жана кырылып кетти, канча 1,5 миллион калып, азыр болсо 3 миллионго жеттикпи кыргыздар, 3 миллион болсо? Жок, ал общий. Кыргыз 4 миллион деп коёр. Ушунчалык экенбиз карасаң. Эми кара. Биздин акылыбызды бузуу үчүн көптөгөн дин душмандар келди. Акылыбыз эмес, биздин каада салтыбызды бузуш үчүн көптөгөн душмандар келген. Ошолордун баардыгы тең бизди эгоист кылганга аракет кылат. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям болсо бизге эмне кылат экен? Баардыгы бир болуу жөнүндө үйрөтөт экен. Бир мындай бир муштум, ушундай бир элбиз да, мына ушундай бири-бирибизге ушундай баарынын бирине поддержка, мындай бири-бирине субханалла дайыма колдоо көрсөтүп тура турган, бири-бирине эми муну кантип башташ керек десечи? Оңой эле. Туугандарыңды бириктирип башта. Жаманы болбойт. Туугандарың бириктирип башта. Абысын менен абысын бир болсун. Анткени абысын менен абысын жакшы болуп турган болсо, анын балдары да жакшы болот. Мен атам көп айтат, абысын көп, аш көп дейт. Билбейм, бул жакшы сөз мага жагат. Абысын көп, аш көп. Дегеним субханалла баштай бериш керек. Анткени ошол душман, шайтан дагы керек болсо, бир туугандан бир тууганды кошпогонго аракет кылат. Бири-бири менен аракымдай кылат. Эми көрсөң, шайтан чымдап туруп, бөлүп турупчу, анан жашооңду талкалаганга аракет кылат. Бир тууган менен бир тууган бири-бирине душман кылып туруп окуттурганга аракет кылат. Бири-бирине бөлүп туруп, субханалла, жанагындай бир жаманат аркасына ушактаттырганга аракет кылат. Анан акырында барып туруп, бүт баарын отуруп, анан сен күнөөлүсүң деп четке чыгарып берет. Ал өзү күнөөкөр болбойт. Кыяматта да ушундай болот да. Шайтан алейхилана айтат: "Ey Алла" дейт, "Мен эмне күнөөм" дейт. Булар өзүлөрү эле кылган, көрсөтүп эле коюп калган өзүлөрү кылган дейт экен. Ушундай нерсе экен. Ошо баштай бериш керек. Туугандарыңарды үзбөгүлө. Тууганчылыгыңарды үзбөгүлө.
Пайгамбарыбыз бекер айткан эмес, эгерде бир кыз турмуштан чыгып келип да үйүңө келе турган болсо, ошону караш, ошо эркектин ошол үйдүн күчүүсү болсун мейли, эркек ошол үйдүн эркектерин милдети ал. Ошол бир үйүңөргө мисалы бирөө турмуштан чыгып келе турган болсо, ошол кызды силерге караш милдет. Пайгамбар саллаллаху алейхи аны важип кылган. Эмне себептен? Анткени ал тууган, ал сенден башка каяка барат? Эгерде бир бала турмуштан ажырап кетип, ушундай турмуштан жана ичип чегип жанагындай бузулуп кетип бараткан болсо, сенден башка ким карайт аны? Сен карашың керек аны. Ай, канча аракет кылдык. Жок, пайгамбар саллаллаху алейхи аракет кыла бериш керек. Тууганыңа аракет кылбаганда кимге аракет кыласың? Эч кимиң жок боло турган болсо дагы, андан кийин субхана кошунаңды карайсың. Кошунаң менен мамиле кылат. Бардыгы менен субхана болушу мүмкүн, бирок кошунаң сенин түбөлүктүү болот. Сенин балаң анын баласы менен ойнойт. Ушундай эмне кылыш керек экен? Ошол нерсени азыртан эле баштай бериш керек. Ким тууганы менен ажырап кеткендер барбы? Тууганың эгерде сага жаманчылык кылып аткан болсо эмне кылыш керек? Сен тууганың сени жек көрүп аткан болсо эмне кылыш керек? Десе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сахабалар, "Я Расулаллах, мен тууганым" дейт. "Мен экөөбүз ушундай жакшылык кылсам деле, ушундай жакшылык кылып элетам, бир жакшылык кылайын деген ниет жок мага" дейт. "Сен эмне атасың" дейт. "Я Расулаллах, мен дагы да болсо жакшылык кылып атам" дейт. Пайгамбар анда кыла бер жакшылык деген. Уланта бер ошо жакшылыгыңды. Ушундай экен. Бейиш эшиктери дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү ачылат. Ушуну Аллахка шерик кошпогон ар бир пенденин күнөөсү кечирилет. Бирок диндеш тууганы менен ортодо таарынчы барлардын күнөөлөрү кечирилбейт. Аларга бул экөө элдешкенге чейин күтүп тургула деп айтылып турат экен. Периштелер жөн турбайт алар. Карасаң, эмне экен? Дүйшөмбү жана бейшемби күнү. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам понеделик күнү дүйшөмбү күнү, анан четверг күнү бейшемби күнү орзо туткан пайгамбарыбыз. Ошол күнү орзо тутуш шариатта суннат муаккада, бекем сүннөт. Ким ушул орзо турган болсо, орзоңуздар кабыл болсун иншалла. Насип болсо ооздоштырып каларбыз Кудай кааласа. Бирок эмне үчүн тутуп атасың сен ушу дүйшөмбү менен бейшемби дегенде, анын фазилети ушундай экен. Карасаң, бейишке кире турган адамдардын некен эшиги ачылып турат экен. Бирок бейишке кирүү үчүн намаз окусаң, орзо туткан болсоң, орзо туруп жүргөн болсоң, орозосуң мисалы, намаз окуп аткан болсоң, Куран окуп аткан болсоң, шариаттын өкүмдөрүн аткарып аткан болсоң, бирок сен бир тууганың менен урушуп талашып турган болсоң, халас. Какой толк? Сен намазың кандай, сен кандай жок намаз окуп жүрөсүң? Ладно, ушундай жаман адам болсо айла жокко мейли, ладно, бирок ушундай жаманчылык кылып сен аркаңан найза күтүп турган болсо, бирок кара, бир туугандар менен, диндеш тууганы менен таарынчы барлардын күнөөлөрү кечирилбейт экен. Бул экөө элдешкенге чейин күтүп тургула деп Аллах Таала өкүм берет экен. Эмнени айткым келип атат? Биздин динибиз ушундай. Биздин динибиз ушундай таза, анан бардык тарабында бир гана жакшылыктын үстүнө үндөйт. Эгерде сен диниңе дагы деле келе албай аткан болсоң, дагы деле болсо убакыт издеп жок, мен азыр даяр эмесмин деп аткан болсоң, анда сен өмүр бою даяр эмессиң, даяр болбойсуң эч качан. Мен даяр эмесмин, азыр намаз окуганга даяр эмесмин, мен динден даяр эмесмин деп жүргөн адамдар, ал эч качан даяр болбойт. Ал бир күнү болсо бир күнү даярсыздыкка өтүп кетет. Өлүмгө эч ким даяр эмес. Мен мурун таң калчу элем да. Элдин баардыгы топтолуп келет. Баягы апасы атасы өлгөн атат да. Анан кийин кар-кара болуп турган мезгилде мен таң калып бердим. Эмнеге сурайт деп берсем, кийинчерээк түшүндүм десеңиз. Ата, апа, менин күнөөм, мен эме бар, менден ыраазысыңбы деп ушу өлүп баратканда чалдар, аксакалдар келип суратса, мындай, эми жапжаш баласың да, кичинекейсиң, эми имамчылыкка коюп койушкан, шариатта болбойт, боло билесиң, бирок мамиле жагын субхана түшүнбөйсүң десең. Анан ошол мезгилде мынтип сенден уж баягы молдоке ыраазылык алып коелду, сен кир деп койчумун да. Карасам өлүп жаткан кишиден деле бизден ыраазы боло көр десе эле мен таң кала берчүмүн да. Эмнеге сурап атат бул ыраазылыкты депчи, эмне кереги бар өлгөн кишинин? Көрсө субханалла, ушул экен да. Биздин ата бабабыздын немеси. Өлсө да ыраазы болуп сурайт экен да. Ал болсо жөнөкөй жатат бир өлүк.
Бул пайгамбардын көрсө осуят экен да. Билбейсиң эмне болуп кетти. Мейли өлүп кетсе да субханалла кечирим сурап калган да биздикечи. Азыр тирүү турган, жаныңда жашап аткан, сени менен ушундай бир канча бир карында жаткан, бир жерде жаткан эгиздер да биринин бетин карабай калганда кээ бирде таң калып атпайсызбы? Биз ушундай белек. Биздин жашоо, биздин эл кыргыз ушундай беле. Же мен мусулманмын дегендер ушундай беле. Жок да турабы? Анан сен баштабасаң бүгүн ынтымакка чакырганга, сен баштабаң жакшылыкка чакырбасаң бүгүн, анда ким баштайт болчу 30 соң чакырбасаң? Качан акыркы жолу тамак иштеңиз бир туугандарыңыз менен? Байке сизчи? Менде? Коронавирустан бери элек. Алыс жакта да. Алыс жакын кылган эмне азыр? Дегенимчи, субханалла. Бүгүн чакыралы, Азыр иншалла мен сиздерге дуасын айтып турам, ошо коронавирус чыкпайт сиздерге иншалла. Аны айтып жүрбөйм, маскасы жок жүрүп албагыла молда айтканда просто. Дегеним, субханалла, баштай берели. Бүгүн туугандар бүчө субханалла аракет кыла берели. Бирөөнү кошсоң, бир тууганың шаарда болсо да, ал сен аны чакырбай эле бар үйүнө. Эми аябай эле мындай 1,5 метр аралык сактап койсоң деле болот, конечно, үйүнө барыпчы. Эми Кудай сактасын го, бирок ошондо сиз бир негизи бир тууганчылык үзүлгөн болсо, сенин жүрөгүң иманда үзүлүп кетет. Амин. Субханак хамдик ашхаду анта астагфируллах ва атубу илейк.